Армысыздарбы, назарыңыздарда ачык сөз программасы. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдырахманов. Өмүрбек мырза, кош келипсиз биздин студияга. Суроодон баштай берсем, сиз бүгүнкү бийликтин эң мындайча айтканда келишкис десемби, оппозициядагы адамысыз да. Бүгүнкү бийликтин эмнеси сизди канааттандырбайт? Ошол эле учурда эмнеси канааттандырат? Бүгүнкү бийлик демократиялык өзгөртүүлөрдү, реформалар жасайбыз деп революция аркылуу бийликке келген адамдар. Бирок бийликке келгенден кийин бир дагы бир көзгө көрүнөрлүк реформа жасалган жок. Баягы мурунку эле система менен кетип атабыз. Ошон үчүн мен адамга оппозиция эмесмин. Алардын жасаган ишине өзүмдүн каршы пикиримди дайыма айтам. Эгер ошол эле адамдар бир дурус нерсени жасаса, мен бүгүн дагы аларды колдогонго даярмын. Бирок сиз жакшы билесиз, ушул эки инкылаптын жемиши өзүңүздүн досуңуз демилгечи болгон парламентаризмге жетишпедикпи? Өмүрбек Текебаев демилгечи болгон, алдында турган дегендей, байракты кармап турган ошол парламентаризмде жашап атпайбызбы азыр? Азыр парламентаризмдин жыты да жок. Бул мындай болду, кыргыз эли жалпы добуш берүү менен бийликти эки субъектиге бөлүп беришти. Бирөө президент, бирөө парламент. Тең болуп, тең салмактуулук пайда болуш керек эле. Бирок ошо Текебаевдин жазган конституциясы боюнча бүт мындай образдуу айтканда көзүр карталар президентке тийген. Саясатта көзүр карта деп биз күч структурасын айтабыз. Бүт КГБ, МВД, прокуратура, сот ошолорду президент башкарып калган. Ошонун эсебинен а киши каалагандай башкара берет. Ошол эле учурда айрым эксперттер, адистер айтып атат, ошондой болуп түзүлүп калышына, сиз айтып аткандай, президент бардык бийликти бир колго топтоп алышына, парламенттеги фракциялардын ырксыздыгы, алардын тиги ушул бийлик тараптан бир кызмат көрсөтүп койсо же бирдемени убада кылып койсо эле мындай соодалашууга бара бергени ошол президенттин бир колго бийликти топтоп алуусуна шарт түздү. Эгер парламенттеги фракциялар, парламент бекем болгондо мындай болмок эмес деген пикирлер бар. Сиз туура айтасыз. Эгер парламент чын эле принципиалдуу болуп, бир ушул демократиялык өзгөртүүлөрдү жаратабыз, реформаларды жаратабыз деп эч кимден коркпогон, күнөөлөрү азыраак, түз сүйлөгөн адамдардан турган болсо, анда бир башка эле. Бизде көбүнчө ошо бийликтин көзүн караган, ошо бийликтин жардамы менен өздөрүнүн адамдарын жумушка кое койгон, анын үстүнө артында экономикалык болобу башка да калбырлары көп, депутаттар көп. Ошон үчүн алардын баары коркушат бийликтен. Каалагандай бийлик, президенттик аппарат кандай багыт берсе, ошондой добуш беришет. Ал эми акыркы учурда сөз болуп аткан бажы биримдиги боюнча сиздин көз карашыңыз, позицияңыз? Бул бажы биримдиги 3 мамлекеттин биримдиги. Үчөө тең бул авторитардык советтик система менен жашаган мамлекеттер. Биз бул 3 авторитардык мамлекеттердин клубуна кирсек, биз калган 195 мамлекеттердин клубунан чыгып калабыз. Ошон үчүн дүйнөдө жана дүйнөлүк соода уюму бар, бардык мамлекеттер менен ээн эркин соода түзүүгө багытталган. Негизинен дүйнөдөгү мамлекеттер ошол биримдик аркылуу соодаларын жасашат. Ал эми биз өзүбүз курчанып алып, башкаларды киргизбей, өзүбүздүн гана ичибизде калып калышыбыз мүмкүн. Бул бир жагы. Экинчи жагы, Союзга кирген мамлекеттер бир деңгээли, өнүгүү деңгээли кичине окшошураак болсо иштейт ал. Маселен, Россияда орточо айлык $900, Казакстанда бир $700 жакын, Белоруссияда $600. Ал эми Кыргызстанда болгону $200. Эми бул мындай образдуу айтканда бир арабага пил менен бир улакты байлап койгондой болот. Улак эч кандай тартыла албайт, ага пайда жок болот. Ал ошол пилдин сүрөндүсүндө калып өлүп калышы да мүмкүн.
Бирок бизде андан башка альтернатива деле жок да, мындай тарыхый шарт. Эмне үчүн альтернатива жок? Мына жаныбызда Монголия деген мамлекет бар. Эч бир бирикмеге кирген жок. Түштүгүндөгү коркунучтуу дейли мындай экспансия тууралуу Кытай менен, түндүгүндөгү дагы коркунучтуу Россия менен баарын баланстап алды өзүнүн калым катташын. Ошондой эле Европа, Япония, Америка менен дагы жакшы мамиледе. Ошентип алар өздөрүнүн гана экономикасын көтөрүү менен алек. Азыр Монголияда ички дүң продукция бир кишиге $6.000. Ал эми бизде болсо болгону 1.300. Демек алар бизден 5 эсе алдыга озуп кетти. Бирөөгө ишенсең ошентип өнүкпөй тепсеңдейде калып калышың мүмкүн. Мына өлкөнүн ички абалында айрыкча мына түштүк аймагында газдын жоктугу бир топ кыжырдануулар пайда кылып атат. Ошол эле учурда ар жагын карай турган болсок, Алайда дагы митинг кылып аткандар бар. Деги эле ушул кырдаалдар боюнча бааңыз кандай? Бул дагы жанагы биздин тышкы ички саясатыбыздын жыйынтыгынан келип чыгат. Биз бардык стратегиялык ишканалардын баарын Россияга берип атабыз. Мына Кыргыз газды кой деп канчалык чыркырасак болбой берип коюшту. Болгондо да $1 берди. Ошол Кыргыз газдан 2,5 миллиард сом карызы бар экен. Ал каяктан келди? Эч ким эсептебейт, бизге кагазды да бербей койду. Депутаттарга бербейт. Эмне деген карызга, эмне болуп чогулду? Элдин баары биз газга акча төлөгөнбүз дейт. Ишканалар деле төлөп атабыз дейт. Анда каяка кетти ал акча? Ошентип туруп ошолордун баарын кылмыштарын баарын жашырыш үчүн Россияга $1 сатып ийди. Ошондо мен сураган элем, эгер Өзбекстан газ бербей койсо эмне кыласыңар десек, ошондо азыркы Жомарт Оторбаев, Сарпашевтар бир добуштан айтты. Бул Газпром деген бул дүйнөлүк компания. Бул Өзбекстандан коркпойт. Алардын өздөрүнүн түтүктөрү, өздөрүнүн газы бар Өзбекстанда. Ошондон бизге үзгүлтүксүз, бир да мүнөт үзгүлтүк болбойт. Биз ошолорго берсек эле жыргайбыз деп депутаттарды кол көтөртүп чечим кабыл алган. 16 депутат каршы добуш бергенбиз. Акыркы могу интернеттеги маалымат сайттарын карасам, көбүнчө сиздин билдирүүлөрүңүз, ойлоруңуз, пикирлериңиз Жомарт Оторбаевка карата багытталган, ага анча ыраазы эмес, нааразы болгон пикирлериңиз бар экен. Мындай карасаң, Жомарт Оторбаев сиз сыяктуу эле батыштын баалуулуктарын жакшы көрөт, анан Битлстын ырларын жакшы ырдайт, өзү ошо батышта иштеп да келген дегендей. Анан анын эмнесине канааттанбай атасыз? Премьер-министр катары. Битлстин музыкасын Путин да сүйөт экен. Анан ошол эле Оторбаевдин баракчасын карап көрсөңүз, менин саясий кумирим Владимир Владимирович Путин деп жазылып турат. Демек, ал батыштык же болбосо мындай демократиялык баалуулуктары жок адам, аны түшүнбөгөн адам. Мүмкүн англисче сүйлөр, кеп ал илгери мен атам айтчу эле, эй, сен оку, үйрөн, орусчанды үйрөн. Бирок орустардын баары эле акылман эмес. Ал тилден болбойт, нар жагың мээңи да иштет деп айтчу эле. Орустардын баары эле Путин эмес. Ооба. Ошон үчүн бул жигит көптөн бери өкмөттө иштеп жүрөт. Акаевдин учурунда да вице-премьер болгон. Эч бир идеясы менен, бир кылган иши менен бир көрүнө алган эмес. Ал убакта да бир матрица деген бир нерсени ойлоп тап, же өзү түшүнбөйт, же элге түшүндүрө албайт. Ошентип эт менен челдин ортосунда жүргөн кадр болчу. Мына азыркы бийлик менен деле биринчи орун басар болуп өкмөттүн иштеди, 3 жыл иштеди. Кана бир министерстводо же бир жерде бир реформа кылганын бир уккан жан жок. Ал эми биз азыркы бийликти айтып атпайлыбы, авторитарно совковый деп. Булардын белгиси ушу болот. Ушу реформа кыла албаган, өзүнүн бир так багыты жок, демилгеси жок, бирок жогору жактагы приказды гана так аткарып турган адамдар деп премьер коюшат. Мына 26 премьер болуптур Кыргызстандын 24-түк тарыхында. Ошонун баары ошондой. Анткени
бизде дагы эле баардык маселе жогору жактан чечилет. Бул аны президенттик аппарат, президент деп аталат. Эми ага дагы бир тандем кошулду, Текебаев деген. Алар өздөрүнүн майда чүйдө жумуштарын чечет, жумушка орноштурат, партиядагыларын тигинтет мынтет, ошо менен гана Кыргызстандын өнүгүүсү жөнүндө ойлогон жок. Ошон үчүн мен Жомарт Оторбаевдин алыш беришим жок. Бирок колунан эч бир иш келбегени бул айкын нерсе. Кечээ дагы мына жабык деп мен айтсам болбойт, эл уксун, оюңарды радикалдашып кетпесин, дагы митинг башталбасын, ошону айтып сороткула десек жок деп жабык эшик атында өткөрдүк. Ошол жерден айтты. Кышка чейин болобу десек, мен аны билбейм дейт. Газды. Эч бир мындай иш жасаган иши жок. Эмне иш кылдыңар десек, биз кат жаздык дейт. Катка жооп келбейт дейт. Мына ошондой адамдар биздин Кыргызстандын бийлигинин башында турат. Ошон үчүн өзгөрүү болот, газ болот, же бир жакшы бир реформа болот деп күтпөш керек. Ошол убакта мен элге, коомчулукка ушулар жөнүндө айтканга мажбурмун. Оппозиция дейби, башка дейби, алар өздөрүнүн иши. Бирок ошол эле учурда мен суроо бергим келет да. Мисалы үчүн газды сиз эгер сизде ушундай мүмкүнчүлүк болсо, кантип чечет элеңиз? Мисалы үчүн газ өзүбүздө жок. Газды Өзбекстандан алабыз. Өзүбүздө жок нерсе. Анан кантип чечет элеңиз дейм да. Биринчиден, ар бир мамлекет өзүнүн газын сатканга ынтызар. Анткени акча керек. Демек, Өзбекстан өзүнүн газын саткысы келет. Башка жака сата албайт. Анткени жана турбалары да жок. Биз ушу кошуналар болгондон кийин Өзбекстан менен жакшы мамиледе болушубуз керек эле. Ыгын таап сүйлөшүш керек эле. Биздин президенттер жок дегенде бир айда бир чай ичип туруш керек эле. Ошентип алардын дагы биздин дагы кызыкчыларды эске алып чогуу чечиш керек эле бул маселелерди. Досторчо. Да, досторчо чечиш керек эле. А биздин президентибиз, мына президентке бүткүл тышкы саясатты биздин кошоматчы депутаттар Каныбек Иманалиев, Өмүрбек Текебаев дегендер конституцияга туура келбесе да берип койгон. Бирок ал киши Өзбекстандын президенти менен бир да жолу жолугушкан жок. Аны саз келгенсип ар кандай сөздөр жүрүп атат. Ал кишинин ден соолугу начар экен деп айтышып атышат. Бул эң туура эмес карым катташ болуп атат. Алыстагы Кремль менен дос болгондон көрө биз биринчи эсепте кошуналарыбыз менен дос болушубуз керек. Тынч жашайм десең, кошуналарың менен чырдашпа деген макал бар. Ошон үчүн бул макалды эстикке тутпай биз ошол Россиянын күчү менен жеңип алабыз дегендей логика менен баратабыз. Оппозиция жөнүндө сурагым келип атат. Оппозиция боюнча сиздин бүгүнкү күндөгү оппозициянын абалы, анын дымагы, келечектеги орду тууралуу. Бул оппозицияга эч ким айлык бербейт, аны жалдабайт. Ар ким өзү ушул мамлекеттеги бийликтин биз акча төлөп, бюджеттен акча берип кармап турган бийликтин жасаган иштери, позициясы, идеологиясы жакпаса, ал өзү оппозициялык ойдогу адам болот. Бул саясатчы болушу мүмкүн, эл болушу мүмкүн, силерге окшогон журналисттер болушу мүмкүн. Ошон үчүн аларга тигиндей иштедиң, мындай иштедиң деп сураганга да акыбыз жок. Акыбыз бар, биз эгер акча төлөсөк. Ооба, азыр коомчулукта көп ушу бийликтин жасаган иштерине ыраазы болбогондор, нааразы болгондор да бар. Ошол себептен ар кайсы жерде улам тутанып атат. Мына Саруудагы окуяларды айтыңыз, мына Алайды сиз айтып кеттиңиз. Мамлекеттин милдети ошол адамдары менен сүйлөшүп, ошолорго түшүндүрүп, ошолорго туура идеология, туура нерсе жасасаң, алар эч качан антип жол тоспойт, антип мамлекетке ачыктан ачык каршы чыкпайт. Муну андай системаны бизде демократия деп коет. Ал эми биздин бийликке келгиче сындай төкүртө, баарын убада кылат, бийликке келди, баягы эски эле жолуна түшөт. Маселен, мен Келдибековдун андай деле өтө эле жактоочусу эмесмин. Бирок жанагы аны камаганда жанагы Москвага өкүлчүлүк ачты деп камады.
ошол өкүлчүлүктү карап атканда жогорку кеңештен жалгыз мен каршы болуп сүйлөдүм эле. Туура эмес кылып атасыңар. Болбойт, ошол жерде биздин посольство деген бар, ошо менен иштеш керек. Эгер ушинтип эле жогорку кеңеш ача берсек, анда Кытайга да ачабызбы, Европада да ачабызбы, Америкага да ачабызбы? Болбойт десем, болбой. Депутаттардын бардыгы көпчүлүк добуш менен өкүлчүлүктү ачышкан. Буга албетте төраганы мындай моралдык сындаса болот. Туура эмес, демилге көтөрдүң деп. Эгер ошол 10 миллион сом бөлүнгөн экен, ошонун 1 миллиону же болса камаса болот. А бирок жөн эле ошону ачтың деп камаган, бул таптакыр туура келбеген нерсе. Законго дагы, конституцияга дагы и моралга дагы. Мына жакында эле өзүңүз билесиз, Крим авторитет Камчы Күлбаев бошотулду, чыгып кетти. Буга чейин ага бир топ кылмыштар тагылып, айтылып атты эле. Анан эмнегедир ошондой чечим чыгып, анан ал эркиндикке чыкты. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Бийликтегилер, президент баш болуп, КГБнын башчылары, МВДнын башчылары, прокуратура дайыма ОПГ деп атайт. ОПГнын, Көлбаевдин ОПГсынын бир мүчөсүн кармадык деп эмгиче жазып атат. Эгер чын эле Көлбаев ОПГнын башчысы болсо, эмне үчүн бир материалдары жок? Эгер ал ОПГнын башчысы эмес болсо, анда эмне үчүн камады деген суроо туулат. Демек, азыркы бийлик эч кандай криминал менен күрөшкөнгө дарамети жок. Ни күрөшө да албайт. Менин оюмча ошо криминалдарды пайдаланат эмкишине. Анткени могу Батукаев той бербегени бул ачыктан ачык коомго, кыргыз элине эмне кылсаң ошо кыл, биз криминалдарды моминтип чечебиз деген сөз. Бир да адамды жоопкерчиликке тарткан жок. Ушундай шаан шөкөт менен узатышты. Турсунбек Акун экс акыйкатчы. Аны чыгарбаса болбойт деп ал дагы. Ооба, ал оозунан жаңылды. Туура, мени суранды эле деп айтпадыбы Табалдиев. Катуу суранды эле, ошон үчүн айтып койдум эле деп. Өзү жеңил киши, билесиз. Бирок ошол акыйкатты чыгара алат беле юридикалык жагынан? Чыгара албайт да, туурабы? Ал акыйкатчы моралдык жоопкерчилик тартыш керек эле. Ал эми жанагынтип справка жазган биздин врачтар, министерство, аны 5 мүнөттө чыгарган, сот чечим чыгарган, ошол жерде отурган прокурор, ошонун баары ишинен айдалып, сот жоопкерчилигине тартыш керек эле. Ал эми ушундай болуп атканда, эмне үчүн биздин президентибиз, ошо күчү органдарынын башчысы, өкмөт башчылары чыкпай отурушат? Демек, алар да аралашкан деген элдин арасында кеңири сөз жүрүп атат. Мен соңку суроом өзүмдүн. Өмүрбек Абдрахмановдун деги эле Манас тууралуу, Манас эпосу тууралуу ою кандай? Бул саясат деген кызык болот экен. Мен Америкада жүрүп, жөн жүрбөй, ошол жана Герцен деген өзү немис киши экен, Манастын образын жараткан. Укмуштай сүрөттөр бар экен. Ошону неберелери аркылуу, тиги булар аркылуу, ошол жерде бир художник менен чогуу ага канча-мынча жардам берип, аны цифровой кылып, сүрөттөрүн жыйнадык эле, и альбом кылып чыгарттык эле. Анан кийин мен биздин саясатчыларды кээ бирин катуу сындап койсом, ошол Манасты мага шылтап чыгарышты. Анын бир жөнү бар. Бир жолу революциядан кийин Болот Шер айтып калды. Биз партсобранияны Манас менен ачышыбыз керек деп калды. Мен айттым, эми туура болбойт го. Манас деген бул руханий кыргыз элинин байлыгы. Бул саясат деген бул башка нерсе, бул күрөш. Аны Манасты аралаштырган болбойт. Деп бир айткан сыным ошол. Ошону кийин ошолор пайдаланып алып, анан митинг уюштурушуп, акча таратышып, эми жалган нерсе экен, ал тез эле унутулду. Демек, ага кайрылбай эле койсок болот.
Мен берейин деген суроолордун баарын берип бүттүм. Өзүңүз жан дүйнөңүз эмнени дагы айтпай калды, эмнени айткыңыз келип атат да? Биз саясатчылар 20 жылдан бери күрөшүп келатабыз. Президент жаман, муну кетириш керек деп. Азыр деле ошондой ойлор көп. Биз эгер ушул эле ой менен кете берсек, бул президент да кетет. Ордуна дагы мындан да тескери президент келиши мүмкүн. Ошон үчүн биз саясатчылар азыр Кыргызстан эмне кылса өнүгөт деген ойдун тегерегинде ойлонуп, ошону жазып, ошону элге алып чыгышыбыз керек. Аны жөн эле отуруп алып, мен кыргыз баарын билем дебей, дүйнөлүк өнүгүп аткан процесстерди баарын изилдеп чыгып, өнүккөн мамлекеттердин дурус бизге туура келе турган шарттарын алып, анан ошолорго окшотуп биз өнүктүрсөк болот. Мына бир эки мисал айтып коеюн. Сингапур деген шаар бар. Билесиз, дүйнөдө азыр 1-орунга чыккан элдин жашоо деңгээли боюнча. Ошол жерде суу жок, сатып алышат. Жанындагы мамлекеттерден. Анан кум деген жок, кумду да сатып алышат. Анан дүйнөдөгү 1-орунга чыкты. Ошолордун аэропорту, Чанги деген аэропорт бар, учканда барып көрүп калабыз. Дүйнөдөгү эң мыкты аэропорт болуп табылат жыл сайын. Алар керосинди биржадан сатып алышат. Бул жана биздин президент айтып атпайбы? Биз арзаныраак керосин алсак эле алдыга чыгабыз деп. Система оңолмоюнча керосин бекер болсо да ал оңолбойт. Андан кийин Дубай деген баарыңар барып жүрөсүңөр. А жерде да суу жок. Топуракты башка мамлекеттен алып келип, жана бактарын отургузат. Алардын көчөлөрүнө кандай гүлдөп атат, бактар, гүлдөр Бишкектикинен көп. Демек, бул кем байлыкта эмес өнүгүү, арзан керосинде эмес өнүгүү. Өнүгүү бул мээни иштетүүдө. Мээң иштесе жакшы коом түзөсүң, иштебесе ушундай болуп бизге окшоп жүрө бересиң. Бизге көчөгө кай жерге болбосун чыбыкты сайып койсоң терек болуп өсүп чыгат. Биздин азыр өнүгүүдө эл оокатын мыкты кылып атат. Мына элдин тың оокат кылганы үчүн эч дефицит деген бале жок. Каалаган нерсеңди сатып аласың. Каалаган жерден тамак иче аласың. Каалаган жагыңа машинең менен барасың. Мына бизде Бишкекте бусиктердин көбүнөн да өтүп атабыз, азынан эмес. Мына каалагандай курулуштар түшүп атат, кандай кооз жакшы. Ушул нерселерде өкмөттүн бир да сому жок, бир да адамы жок. Өкмөт ошолорго тормоз болуп калды. Ошого карабай өнүгүп атат. Ошон үчүн биз бул мамлекеттик башкаруу системасын кантип оңдойбуз деп башыбызды оруп, ошого жаңы концепцияны жазып даярдап койдук. Кийинки бир ушундай чакырып калсаңыз, кечке эле сындай берген менен өкмөт пайда жок. Кыргызстандын келечек өнүгүүсү кандай болуш керек? Ошо жөнүндө кеп кылсак, элге да кызыктуураак болот. Анда келип ушу биздин студияга келип маек куруп берген үчүн мен ыраазычылык берем. Ишиңизге ийгилик, чоң рахмат сизге.